Жердин чогортосунда дүйнөнү экиге бөлүп, башы тиреген эбегейсиз зор дарак калдай өсүп турат. Анын бир тарабында күндүн жан киргизген нурлары түркүн түстөгү шоолаларын чачыратып төксө, бир тарабында жер алдында алоо жалын жүрөк түшүргөн тилдерин жылаан сымал туш тарапка соймоңдотуп, бурч-бурчту тинтет. Ошентип дарак тээ алмустак замандан бери өзүнүн эки өмүрүн чарчадым, чаалыктым дебестен сүрүп келет. Жалбырактары дүпүйгөн чынар терек күндү беттеп бой керсе, шүмүрөйүп баштары сынган опсуз зор теректин ички бутактары жер алдында кунарсыз салбырайт. Чынар терек да, мырза терек да тамырлашып биргөскөнү менен тирүүлөрдүн дүйнөсү менен жер алдындагы дүйнөнү бөлүп турган түбү жок бир туңгуюк жаткандай. Жер алдына бир да тирүү жан түшүп, кайрылып чыга албас. Бул сыйкыр дүйнөнү өлгөндөр гана, алардан башка перилер, шайтандар, дөөлөр өңдүү керемет жандар гана мекендейт. Чынар теректин түбүндө алмустак замандан бери күн десе күндөй, ай десе айдай сулуу Бектору пери жашаган жаман алачык. Бектору перинин милдети саябан бакты, анан киши көзүнө көрүнбөгөн эки дүйнөнүн чегин жан жолотпой кайтаруу. Пери жашаган чынар терек өскөн өрөөндү асман мелжиген бийик, кан сөлү жок бопбоз тоолор жат көздөрдөн далдаалап, ишенимдүү кайтарып да курчап да турат. Кез-кези менен сыйкыр дүйнөнүн пенделери гана терекке учуп конуп кетишкени болбосо, көбүнесе Бекторунун жашоосу жалгыздык менен өтүп жүрдү. Ай жарык алдындагы дүйнөдө канча заман, канча жыл жашап келатканын пери билбей да калды. Кээде Бектору Кудайдын кулагын сүйүндүрүп, күмүш тилдүү алтын ооз комузун кагып калчу. Ошондой күндөрдүн биринде пери кайгы муңга толгон татынакай күбөнү кубулжута ойноду да, жаратканга мындай деп кайрылды: "О кудурети күчтүү Кудай, мен жер алдындагы дүйнөнү кайтарам деп жүрүп, достук эмне экенин, махабат деген эмне экенин такыр билген жокмун. Мен дагы ашыктык отуна тутансам дейм. Мага бул дүйнөдө да, тигил дүйнөдө да күйөө боло турган адамды жаратып бер деп суранамын. А мен болсом өзүмдүн мойнумдагы оор жүгүмдү канча десең да ааный дебей көтөрүп бара берем." Көп өтпөй перинин түшүнө көгүчкөн кирди да мындай деди: "Чүрөктөй сулуу Бектору, жакында сенин жүрөгүңө чок сала турган адам туулат. Бирок ал кишинин тагдыры анын өз колунда болоорун унутпагын. Дагы бир айтаарым, эми махабат кушун качырбай бекем кармап кал" деди. Уурттарын күлкү аралап, жүрөгү кубанычка толгон Бектору уйкусунан сергек ойгонуп турду ошол күнү. Илгери Элеман аттуу байлыгы ашып ташкан хан болуптур. Кечинде анын койчулары малды бетегелери белден буралган жайыттардан чөптөр күйүп кеткен өрөөндөргө айдап түшүрүшкөндө, жарык дүйнөнүн төрт тарабы аккан суудай кылкылдап, аяк башы көрүнбөй калчу экен. Хандын 8 уулу болуптур. Битиреп канын сыккан Элеманга балдар эмес, сан казына, түмөн мал гана түбөлүк байлык сыяктанып көрүнчү экен. Хан чардап тойлогонду, санаага батпай ойногонду жакшы көрө турган. Хан уулдарын башынан сылап эркелеткенге, акыл айтып тарбия бергенге чолосу тийбептир. Ошентип жылдар өтөт, хандын бели бекчейип, көзү чекчейип карлы калдырат. Ага удаалаш бир күнү кырсык да көп чакыртпай эле жете келет. Көктөн тып эткен тамчы тамбай, жайыттагы чөптөрдүн баары күйүп кетет. Ошондо Элеман койчуларын уулдарына кошуп, жайлоого көчүрүп жиберет. Алар ошол бойдон жер жутуп кеткенсип, ың-жыңсыз жок болушат. Колунда бир өгүзү, аз гана кою калган Элеман мал азабын катуу тартат. Карыганда малын өзү кайтарып, айран үчүн аялы койлорун саап, күн өткөрүп калышат. Күтүрөгөн баягы мал жок, көзү тунарыктап дөөгөрсүгөн баягы бай жок. Эми абышка кемпирдин ичип жебей калган күндөрү да көп эле болот. Жакшы күндөр унутулуп, кийим-кечек жыртылып, бир кездеги жайнаган көздөр жыртыйып, суукка тоңуп, ысыкка күйүшөт, кыйналып жүрүшөт. Күн куру койбой Элеман Кудай Таалага нааразычылыгын айтат. "Кудурети күчтүү Кудай, жерге батпаган малым бар эле, сеңирдей болгон 8 балам бар эле, солк өтпөй турган чамам бар эле, иманын бири жок, эмнемден жаздым, кайсыл жерде мүдүрүлө бастым?" Кемпир ага жооп кайтарат: "Сыгып алса кан чыкпаган,
сураганга мал чыкпаган битир элең. Жазалады Алла Таала бир өзүңдү, алды да мал жаныңды күтүрөгөн. Таратып байлыгыңды эл журтуңа, кечирим сурап алгын Кудайымдан, көп эле капа болуп үтүрөйбөй. Элеман бул сөзгө муйуйт да, дал ошол кемпир айткандай кылып, колундагы болгон байлыгын жарды жалчыларга бөлүп берет. Акыркы коюн Кудайга арнап курмандыкка чалат. Ошондон көп узабай эле түшкө кирбей тургандай бир керемет түш көрөт. Жашы келип калган кемпири кара көздүү, чымыр эттүү уул төрөйт. Бала 2 күн өтпөй апа деп, 3-чү күнү ата деп сүйлөйт. Кийинки күнү бутуна кас-кас туруп, Элеман өгүздөрүн кайтарып жүргөн талаага там-туң басып келет да, ата, үйгө кете бериңиз, өгүздөрдү мен кайтарам дейт. Ошентип бала Элеманды кубанычка бөлөп, күн санап эмес, саат санап өсө берет. Чарбанын жүгүн бүтүндөй өз мойнуна алат. Элеман баласын аттап албай кыйналат. Оюнда уулун эч кимде жок ат менен атагысы келет. Айласы кеткен Элеман айылдаштарына кайрылат. Табылбаган соң ылайыктуу ысым, ой бешенесин бузуп, ата сөлгөн немедей кайгырат. Бир кезде сакалы куудай болгон аксакал пайда болот да, Элемандын жанына келип, балаңдын атын Эртөштүк кой, уулуңа Кудай Таалам өзү эге деп көздөн кайым болот. Көп өтпөй айылда Эртөштүк менен күч жагынан болобу, шамдагайлык жагынан болобу, күч сынаша турган бала да калбайт. Төштүк күрөшсө күрөштөн алдырбайт, эңишсе эңиштен алдырбайт, чогулуп алып сабайбыз деп көгала болуп көптөрүнүн колу буту сынды ал тургай. Ошондой күндөрдүн биринде ыдык көргөн балдардын бири энесин чакырат. Энеси союлу менен жерди сабап төштүккө минтип айкырып сала берди. Эгерим ушунчалык эр болсоң, эчтекеден коркпос эр болсоң, агаларыңды таап ал издеп, ошончо эле өзүңдүн кара күчүңө ишенсең деп кыйкырат. Эртөштүк ошондо аябай ойлонду да, ата энесинен укпаса да бир ирет издеп табуу керек. Жердин жети катмарын тинтип, кабар дайыны жок жоголгон бир туугандарды тапмак болот. Үйдө жатып өлгөндөн көрөк издеп чыгып агаларын баатырларча кармашта өлүү керек. Төштүк үйүнө капалуу кайтат. Ата энесине укканын төкпөй чачпай айтат. Жалгызсың дешти алары, жооткотуп баланы. Айтылгандын баары тең ичкүйдүүлүк жомогу, көрө албастык баяны. Төштүк боз үйгө жөлөнө отурду да, 7 күн 7 түн бою үн деп ооз ачкан жок. Аң-таң болду бардыгы. Элемандын эрки уулу жинди болуп калдыбы? Атасы ыйлайт, жалынат, балам келип тамак ич, тойгузуп ал кардыңы. Төштүк алан сайын ойго батып тунжурайт. Чыдай албай кетти Элеман. Ооба, 8 баламдын болгону анык, түгү калбас жыластар түгөл тентип өлүшкөн. Жылма болгон жамандар жылкыны ээрчи бөлүшкөн. Төгөрөктүн 4 бурчун 4 айлана кыдырдым, туна чөккөн 8 уул, кайда кеткенин билбедим. Айланайын чырагым, карганда көргөн кубанчым, аларды издеп жок болсоң, абыдан карган Элеман, балдарынын бири жок, күнү кандай болмокчу? Мында да төштүк турбады. Булкунгандан селкинип, өрттөй көзү жайнады. Ой атаке, не дейсиң? Бул сөзүңдү ким уксун? Бир караңгы түн уксун, төшү кара жер уксун, казылып койгон көр уксун, мындан бөлөк ким уксун? Элеман эч айласын таппай, издесең төштүк мейли дейт. Карганда көргөн эркесине болот чокморун колго берип, агаларын издеп келүүгө, издеп жүрүп өлүүгө бел байлап, үрүл баралда ыйлап узак жолго узатып кала берди дейт. Эртөштүк ак кар көк муздуу ашуудан бетегеси белден буралган кызыл тазыл гүлдөрүн көргөн бир адам кубанган өрөөнгө ылдыйлап түшүп келди. Аба сатыр жыттанган, токою толгон куштарга арчада эли кышкырган мындай жер төштүккө бейиш өңдүү сезилди. Араак бастырса, бетеге чөптү жапырып өткөн жылкынын изи көрүндү. Изди кубалап олтуруп, такыядай бөздөнгө чыгып барды эле, Элемандын жоголгон жылкысы түз талаага толуптур. Көптүгүн көрсөң кой жылкы жердеги чөпчө болуптур. Баатырдын жүрөгү дүкүлдөп согуп, кубанычын жашыра албай, көзүн аккан жашын токтото албай, көрүнөбү деп эки жактан агаларын карап, тезирээк көрсөм экен деп, кудайлап самап, чапкан тийден мал четине жетип келди.
Элемандын камбарата сарайгыр бирдемени сезгендей башын көтөрүп, кишинеп койду эле беттеги жайылган түмөн мал бир заматта толкуй түштү. Көп алыс эмес жерден төштүк кишилер жашаган, алачыктарын арбайган тарабайган, эптеп эле үй деп атаган конушту байкады. Алардын ичинен колдоруна таяк алып, териден кийим кийген арбачкандары менин агаларым ушулар го деп Баатырды сүйүндүргөн 8 атырылып чыгышып, белгисиз немени ормое туруп карап калышты. Эр төштүк аларды таң кала карап турду да, эң улуусу 8дин апакай сакал болуптур, эң кичүүсү алардын кара сакал болуптур деп болжоду. Баатыр аттан түштү да, канжыгадагы ичи дүнүйөгө толошу калган кол башындай көк куржунду чечип жерге койду. Көк куржундун ичинде нелер бар да нелер жок. Агасын издеп келээрде кен кашкарды чалдырган, алтын менен кыйытып 8 чепкен кылдырып көк куржунга салдырган. Жолукканда жолугаткан бул иттерге белек кылсам деп тилек кылган, эми белегин албай тескери бурулуп отурушат. Бул кайран агалары Кудай урган. Ошондо төштүк теректи карап жаа жасады да, 6 кысыр 40 байтал жаа менен атып алды эми. Бирөөнү аман калтырбай жара тартып салды эми. Ала тоодо эт кылып, ала көлдөй чык кылып, аш толганы койдуруп, тамтайып жүргөн буларды такыр этке тойдуруп төштүк турганда 8 уулдун аксакалы мындай деди: "Кыпчак эле айлыбыз, көптөн бери биздердин көрүнбөй кетти дайныбыз. Элеман эле атабыз, көптөн бери айрылып, жылк ичинде жатабыз. Айлар өттү, жыл өттү, арадан нечен күн өттү, ээрчип жүрүп адаштык, жылкы деген түгөттү." Агаларын эр төштүк казы карта менен тойгузду да, курсагы тоюп, жандары жер тарткан немелерде шаркырап аккан тоонун шыргалаң суусуна салып, кычыларын кетирип, алчыланта көк куржундагы кийимдерди кийгизди. Жылас болгон жылкыдан баарысына бир-бирден куюндай тулпар мингизди. Бир кезекте мал артынан кеткен адашып, эр төштүктүн алдында биринен бири өткөн бакыйган баатырлар турду жарашып. "Эл жериңер кайда?" деп эми төштүк сурады. "Урааның ким, жериң ким? 8 агам жооп айт, уругуң ким, элиң ким?" Токтоно албай чоң сакал төштүккө айтат мындай кеп: "Кыпчак эле айлыбыз, көптөн бери биздердин билинбей кетти дайныбыз. Ол уя берген батабыз, элеман бай атабыз, көптөн бери айрылып, жылк ичинде жатабыз. 8 уулун жоготуп, тозок тартып элеман ушул күндө өлгөндүр." Аны уккан эр төштүк чамынып эми турганы: "Ата-энеңер тирүү" дейт. "Элемандын эң кенже алдыңарда туру" дейт. "Айлыбызга кетебиз, мал жанды бүт чогултуп, анан барып көчөбүз." Агалары бирин-бири карашып, көздөрүн жерден албай дулдуюшат. Акыры алдыгалардын улуусу чыкты да, малды толугу менен сактап кала албадык. Жылкылардын бир бөлүгүн сеңирдей болгон бир зор жигит келип бөлүп алып кетти. Ал жигиттин жүзүн да көрө албадык. Башындагы чоң тебетейин гана көзүбүз чалды, деди капаланып. Эр төштүк ойлонуп калды. Бир аздан соң: "Өзүбүздүн адал малыбызды башкаларга алдырганыбыз болбос. Мен ал жигитти таап, жылкыларды кайтарып келейин. Силер айлыбызды көздөй бара бергиле. Мен артыңардан кууп жетем" деди. Эр төштүк жылкыларын издеп көпкө жүрдү да, бир күн эле жомоктогудай керемет өрөөңгө туш келди. Тоонун түбүндөгү жемиш бакта чоңдугу аттын башындай болуп кызарып пышкан алмалар көздүн жоосун алат. Жанындагы аскадан түшкөн шаркыратманын үнү алда кайдан угулуп, асканын түбүндөгү алтын булактын суусу акырын шылдырайт. Ал булактын суусу көпкө көрөөндү тепчип өтүп, керемет көлгө барып куят экен. Көл күн нуруна чагылышып, кээде кызарса, кээде көгөрүп, кээде алтынга окшоп жылт-жылт этип толкуп турат. Дөңсөнүн чокусундагы чынар терек менен анын алдындагы жаман алачык төштүктүн көзүнө көрүндү. Бир кезде алачыктан ай десе айдай, күн десе күндөй чүрөк кыз Баатырды турлап тосуп чыкканда, төштүк эмне дээрин билбей дел болуп туруп калды. Ой оңго, санаасы санга бөлүнүп, кызды тиктеген тийден катты да калды. Кыздын кымча бели, аккуунукундай болгон мойну, желге сеңселеген чаштары, ботонукундай жайнаган көздөрү
Баатырды бир заматта арбап алды. Бектору төштүктү колунан жетелеп, алачыктын ичине киргизди да жерге төшөлгөн килемдерге отургузуп кымыз сунду. Пери төштүккө сүйлөбөй эле булчасынан минтип ырдап жатты. Сырттан төштүк баатырым, күч жагынан улуусуң, эркектен чыккан сулуусуң, бейтаалай мендей шордууга, кезиктир деп булайда жалынгам нечен кудайга. Турасың эми кашымда, эки дүйнө бетинде, каламын кармап качырбай, мага деп кудай жараткан, өзүңдөн муну жашырбайм. Төштүк болгону, төштүк атка конгону, мындай сулуу көрө элек, көңүлү мындай толо элек төштүк, айлана бараткан агаларын да унутту. Төштүк үйүндөгү ата-энесин, абаларын да унутту. Көзүн Бекторудан албай, сөз эле эмес, созолонгон ыр укту. Бейиштин төрүндө 7 күнү чардашты. 8-чи күн дегенде пери төштүккө мындай деген кеп айтат. Кеп айтканда бек айтат: элиңе сен барыңыз, айдап кет түгөл малыңыз, жуучулар келчү күтөмүн, түбөлүк эми мендиксиң эми бүт өмүр дейт.